Бүгүн сиздер менен чиркегичти туура ажыратып кара бошконду үйрөнөбүз. Эң биринчи эле алгачкы кадам бул чиркегичтин паркинг брейкин тартабыз. Эң түбүндө келгенде артында мынакей бул кызыл кнопканы басабыз. Та өзүбүзгө тартабыз. Негизи коопсуздук эрежелери боюнча кызыл баскычты тарткандан кийин башмакты мону биз баллонго коюшубуз керек. А бирок жумуш үстүндө жүргөндө муну койбой деле каласыздар. Негизи коюш керек. Экинчи кадам бул сол жагын өтүп туруп сидлону бошотуп алабыз. Ар кайсы машинага караганда Volvo'нуку ушундай болот. Өтүп туруп бошотуп алабыз. Бошотуп алган соң бир аз астына жылабыз. Андан кийин ножканы түшүрөбүз. Астына өтө катуу жылып кетпейсиздер, анткени тиги жакта прицеп жерге түшүп калбаш керек да. Кыймылдаткыч өчүрөбүз. Сидлону бошотуп туруп астына жылып алганыбызда тигинеки көрүсүздөр, ошол астынан бошоп калды. Эми пневмоподушканы бир аз көтөрөбүз. Өтө максималдуу кылсаңыздар, кээ бир машиналар жетпей калат. Ошондуктан мындай өтө максималдуу эмес, кийинки кесиптешиңиз жете алгандай болуш керек. Кийинкиси ортосуна келебиз. Аба түтүкчөлөрүнү ажыратабыз. Ортосунда аралык ачканыбыз жакшы болду, өзүбүз кенен кыймылдайбыз. Чечүү эрежелери киргениңизде сол жактан сарыдан баштайбыз. Эң башында айткан маанилүү нерсе, биз кызыл баскычты тартып койдук да. Ошол тартылбаган болсо, анда бул сиз түтүкчөлөрдү кошкондо, аба жүгүрүү кошулганда чиркегич бул астына сизди көздөй чуркап бериши мүмкүн. А чуркап бергенде жанакы астындагы эмесин ашып өтүп кетсе, сизге келет дагы сизди мына ушул орто аралыкта кылчып калуу коркунучу бар. Чечип бүттүк, ордуларына койдук. Эми кайра аба баштыкчаларын подушканы жашыл баскыч менен транспортко абалга алып келебиз. Мынакей түшүп атат. Коопсуз аралык ачылгандан кийин сиз айдап чыгып кете бересиз. Мынакей көрүңүзбү? Ачылып атат. Мынакей. Болду. Сиз азыр чыгып кетсеңиз болот.